Так, Нурсултан Жаныбекович, келиңиз. Сизге сөз берилет. Саламатсыздарбы да бир жолу. Урматтуу сот жыйын катышуучулары. Конституциялык сотко кайрылууга биздин эң башкы себеп болуп, Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза процесстик кодексинин 120-беренесинин жоболору түрткү берди. Ага ылайык менин коргоомдогу Рыскул уулу Турардын анын үстүнө козголгон кылмыш иштин алкагында Бишкек шаардык башкы башкармалыгы Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин тергөөчүсү тарабынан Бишкек шаарынын 1-райондук сотуна анын кызматынан убактылуу четтетүү боюнча өтүнүчү келип түшкөн. Бирок келип түшкөнгө чейин ал өзү ошол Ички иштер министрлигинин министринин орун басары жана жол коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын жетекчисинин буйругу менен жумушунан төмөндөтүү менен кызматтан алынган. Анан кийин Бишкек шаарынын 1-райондук сотуна биз ошол өтүнүчтү кароодо өзүбүздүн пикирибизди билдиргенде, сот ошол буйрукка карабастан аны ошол эле баягы ээлеген кызматтын кеткендигине карабастан кызматынан четтетүү боюнча тергөөчүнүн өтүнүчүн толук кандуу канааттандыргандан тышкары убактылуу деген сөздөн алып тергөө учурунан эмес, соттун соттук териштирүү бүткөнгө чейин деп кабыл алган. Кийин ал боюнча биз соттук териштирүүдө өзүбүздүн өтүнүчүбүздү бергенбиз. Соттук териштирүүдө сот гана өзүнүн процессуалдык чечимдерин кабыл алат. Ошондуктан тергөө соту тарабынан кабыл алынган чечимди жокко чыгарып берип коюңуз деп. Тилекке каршы судья Бердимуратов аны четке кагып, кандайдыр бир деңгээлде ал сот отурумунда преюдиция катары баалап эсептеген. Кийин сотторду ротациялоо боюнча алкагында башка судьяга берилген, судья Саргалдаковго. Кайра эле ошондой эле өтүнүч менен биз судья Саргалдаковго бергенде, ал ошол жерден кандайдыр бир деңгээлде ээлеген кызматынан мурда эле бошоп кеткендигине байланыштуу жана бүгүнкү күндө Конституциялык соттун өзүнүн өндүрүшүндө кабыл алгандыгына байланыштуу деп ошол кабыл алынган чечимди жокко чыгарган. Жокко чыгарган формулировкасы бул ошол жумушунан убактылуу четтетүү жөнүндө баягы кабыл алынган чечим жокко чыгарылсын деген кабыл алынган. Анан урматтуу төрага, урматтуу сот, бул жерден 120-берененин биз айтып аткан негизги эң укуктук өзүбүздүн пикир, бул Конституцияда кандайдыр бир деңгээлде адамдын экономикалык, социалдык жана ошондой эле эмгекке болгон укуктарын жана эң башкы баягы негизги укук катары бааланган коргоого жана адилеттүүлүккө жетүү боюнча укугу жок деп мен эсептеймин да. Себеби дегенде 120-берене кылмыш жаза процесстик кодексте бул эң башкы баягы жумушуна четтетүү боюнча бул мазмунун жоонун башкы баягы жүйөлөрүн белгилей турган жобо да бул берене. Ошондуктан мен өзүмдүн өтүнүчүмдө да толук кандуу айткам. Чет өлкөлүк мамлекеттерде дагы мисалы эле Өзбекстан Республикасынын Орусия Федерациясынын 114-беренесинин 6-бөлүгүндө ал жакта мындай жазылган да. Биздикин эле ошондой эле жазылган, бирок аларда дагы бир бөлүк кошулган. Ал жакта эгерде жумушунан четтетилсе, жарым айлыгы же болбосо кандайдыр бир жөлөк пулдар төлөнөт деп ал жакта белгиленген. Ошондой эле Казакстанда дагы ошондой эле жобо. Анан Өзбекстандын кылмыш жаза процесстик кодексинин 258-беренесин карай турган болсок, ал жакта анықтама, соттун анықтамасы деп айтылат. Соттун анықтамасы кабыл алынган күндөн тартып
түз күчүнө кирет, бирок тараптар тарабынан даттануулууга толук кандуу мүмкүнчүлүк жана шарт берилген ал жактан. Анан биздин кылмыш жаза процесс кодексте же социалдык тарабы каралган эмес, социал укугу, же болбосо экономикалык укугу, же болбосо даттанууга болгон укугу. Биз эмне себептен Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 100 беренесине таяндык, ага карама каршы келет деп сөйлөгөндө, апелляциялык көзөмөл сөзсүз түрдө болушу керек деп мен өзүм жеке эсептейм. Себеби дегенде соттон дагы кандайдыр бир деңгээлде адашуу же болбосо айрым маалыматтар жетпей калышы мүмкүн, айрым маалыматтар толук берилбей калышы мүмкүн. Анын үстүнө тергөө учурунда баардык кылмыш иши тергөө сотуна берилбейт. Бир гана өтүнүчтөр гана берилет. Ал жерден тиркелүүгө негизги болгон себептер гана айтылат. Ошондуктан айрым маалыматтар кандайдыр бир деңгээлде тергөө сотуна жетпей калгандыктан кабыл алынган чечим ошол бойдон калып калат. Анан даттанууга биз кандайдыр бир соттун чыгарылган чечимин же мыйзамга каршы келерин, каршы келбээрин, эмнеге макул экенибизди, эмнеге макул эместигибизди биз ошол жерден айта албай калып атабыз. Себеби дегенде мыйзамдан биз аттап өтө албайбыз. Мындан тышкары, урматтуу сот, биз бул жерден баягы экономикалык жана социалдык укуктарын айтканыбыздын себеби, мисалы эле менин корголуучумдун өзү мамлекеттик кызматкер болуп иштегенден кийин анын карамагында 2 ата-энеси тең биринчи группадагы инвалид болгон, жана жаш жете элек балдары болгон. Алардын кандайдыр бир деңгээлде ошол Рыскул уулу Турардан башка иштей турган адамдар болгон эмес. Анан албетте мисалы эле башка жумушка кире турган болсо, мамлекеттик кызматка кире турган болсо, ал жактан дагы соттун чечими менен башка бир мамлекеттик кызматкерлер жумушка алышы мүмкүн эмес. Себеби дегенде кылмыш жоопкерчиликке бүгүнкү күндө тартылып, сот жараяны бүтө элек дегендигине байланыштуу. Мындан тышкары, башка жеке жумуштарга кире турган болсо, ал дагы кандайдыр бир деңгээлде тергөөчүгө маалымдалышы керек. Ар бир аракети тергөөчүгө маалымдалып, жада калса жашай турган жерлерине чейин биз тергөөчүгө маалымдап, бул жакта жашап атат же бул жака көчүп кетти деген сыяктуу маалымат беребиз. Ошол маалыматтарды айткандан кийин дагы ал жерден да кандайдыр бир деңгээлде риск болушу мүмкүн. Ошол жумуштан дагы четтетүү боюнча. Ошондуктан, урматтуу, мен баардык өзүмдүн башындагы биринчи өтүнүчүбүздө дагы, кийин кошумчабызда дагы баардык жагдайды кагаз түрүндө түшүрүп айтканбыз. Ошону мен толугу менен колдойм. Азыр дагы айткан сөздөрүмдү толугу менен колдойм. Суроолор болсо жооп берүүгө даярмын.